Хлорелла биосимулятору тууралуу. Өндүрүүчүлөр экологиялык жактан таза уникалдуу органикалык жер семирткич жана өсүмдүк клеткаларынын өсүшү жана өнүгүшү үчүн бардык керектүү заттарды камтыган жогорку эффективдүү табигый биосимулятор катары хлорелланын кереметтүү субсидиясын сунушташат. Хлорелла өзүнө 650дөн ашык ар кандай пайдалуу элементтерди камтыйт. Демек, бул хлорелла деген эмне? Чынында бул жашыл балырлар бир гана бизге тааныш жалбырактар эмес. Аларды көп өлкөлөрдө көптөн бери пайдаланып, адамдын ден соолугунан баштап агро тарамакта жер семирткич катары да пайдаланып келишкен. Мындай да мен дагы өзүм 20 жыл мурун дыйканчылык менен иштегенбиз. Мен ошол дыйканчылык менен иштеп жүргөнүмдө эр эмгегин жер жебейт деген макалга ишенбей калгам да. Анткени эмгекти кыласың, жаздан баштап күзгө чейин эмгекти кыласың, бирок кылган эмгегиң эмес, эккен кетирген расходторуң дагы чыкпай калат эле да. Эми Кудай буйрса, мына ушул бир клеткалуу жаныбар менен, бир клеткалуу өсүмдүктүн жардамы менен биз ошол жердин гумусун күчөтсөк, көбөйтүрсөк, анда биздин Кыргызстанда түшүмдүүлүк жогорулайт. Кыргызстандын экономикасы бүт айыл чарбасына байланыштуу да. Анда бул Кыргызстандын экономикасын бир алдыга сүзөй турган локомотив болуп берет деген ниетте. Ошентип, хлорелла суунун булгануу деңгээлинин көрсөткүчү катары ийгиликтүү колдонулат жана ал тургай абанын көмүр кычкыл газынан тазалоо үчүн суу астындагы кайыктарда сакталат. Жерде бул балырлар саркынды сууларды, балык көлмөлөрүн жана суу сактагычтарды башка уулуу балырлардан тазалоо үчүн колдонулат. Бул өсүмдүктүн курамында өзгөчө көп протеин бар болгондуктан, мисалы, буудайда 12%га чейин болсо, хлореллада 50%дан ашык. Бодо малдардын тойтуна киргизүү боюнча көптөгөн иштер жүргүзүлүп келген. Ошондой эле канаттуулар, коёндор, арылар, балыктарды өстүрүүдө аталган чарбаларда кеңири колдонушат. Жер жемишке берсең, жер жемиштин түшүмдүүлүгүн көбөйтүп өткөн, балыкка берсең, балыкты тез чоңойтуп өткөн, малга берсең, малды тез семиртип өткөн, балык тоокко берсең, тооктун жумуртка туушун көбөйтүп өткөн, бул эми арыга берсең, арылардын иштегендерин бүт эле мындай сырттан караган адам үчүн бул керемет болуп атат да. Анткени биздин жашообузда bunun 50%'den aşığı biolog bolgon üçün türü organizmge biologdun manisi ötö jogorу экен да. Ошон үчүн муну окуп, үйрөнүп, гана түшүнгөн адамдар гана колдонулат деген ойдобуз. Бир клеткалуу балырлардын негизинде дагы кандай баалуу препараттар болушу мүмкүн? Хлорелла өсүмдүктөргө өстүрүүчү таасир тийгизе турган өзгөчө биологиялык активдүү заттарды камтыйт. Мындай препараттарды колдонуу өсүмдүктөрдүн азыктандыруусу үчүн толук минералдык жер семирткич катары башка жер семирткичтердин ордун баса алат. Тажрыйба көрсөткөндөй, себүү алдында дарылоонун жүрүшүндө уруктун өнүп чыгышынын энергиясы жана өнүгүшү жогорулагандыгы, ошондой эле өрөндүк тамырлардын өлчөмү жана өсүмдүктүн өсүшү тездегендиги далилденди. Мунун натыйжасында жалпы түшүмдүн өсүшүнө шарт түздү. Жетилген өсүмдүктөрдүн массасы, маселен, арпанын биологиялык түшүмдүүлүгү болжол менен 9%дан 13%га чейин жогорулайт. Эгерде сиз өзүңүздүн гүл бакчаңызда хлорелла препаратын колдонуу тажрыйбасына ээ болсоңуз, комментарийлерге өз оюңуз менен бөлүшүңүз. Бул маалымат көпчүлүктү кызыктырат деп ойлойбуз. Хлорелланын адамдын ден соолугу үчүн пайдаларын айта турган болсок, хлорелла кандагы холестерол көлөмүн азайтып, кан басымын төмөндөтүүгө жардам берет. Анын курамында өнөкөт оорулар менен күрөшүүгө жардам берген антиоксидант заттар бар. Бул балырлар диабет, рак, атеросклероз, бөйрөк ооруларын дарылоого жардам берет. Хлорелла жүрөккө жакшы таасир этет. Ушуну менен кан басымы нормалдашат. Хлорелланы колдонуу кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүп, алардын нормадан төмөн түшүп кетишине жол бербейт. Мына Кыргызстанда Токмоктогу Красная Поляна деген ишкана уже 480 гектар жери бар экен, алардан бизге азыр чоң крупный заказ түшүп атат. Томат чыгарган жерде. Ошон үчүн муну менин оюмча бул жерде көп кишилер, көп окумуштуулар буга өмүрүн кетирип, убактысын кетирип, китептер жазышкан, окушкан, изилдешкен. Ошон үчүн баягы сөзсүз түрдө биз экономикабызды өнүктүргүбүз келчү болсо, ар бир кыргыз дыйканы, ар бир кыргыз фермери өзү дагы
жогорку билимдүү, жогорку деңгээлдеги илимий техниканын жетишкендиктерин сөзсүз түрдө колдонуп кылса, ар бир кылган адамдын эмгегинен ыраатын көрөт. Демек, Кыргызстанда алгачкылардан болуп хлорелланы алып келген ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп, бул затты агро-чарбада өсүмдүктөр үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн пайдаланып, Кыргызстандан өндүрүлгөн хлорелланы коңшу өлкөлөргө экспорттоого салым кошолу.